негизги болгон картошка боюнча маалымат бердим. Бүгүнкү күндө баа төмөн. Былтыркы же мурдагы жылкы биз анализдерди жүргүздүк. Анализдерде дагы былтыр ошол октябрь айында бир аз төмөн болгон, 8 сом 10 сомдун ортосунда. Быйыл дагы божомолубуз биз маалыматтар боюнча ноябрдын 15-нен кийин баалар өзүнө келет деп биз божомолдоп атабыз. Өкмөт тарабынан биз экспортту сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Мурдагы жумада биз Тажикстан Республикасында Душанбеде эки тараптуу жолугушуу болгон премьер-министрлердин деңгээлинде. Бул жерде маселелердин чечилген. Буюрса экспорт Өзбекстанга бүгүнкү күндө 300-400 тоннаны тегерегенде күнүгө экспорт болуп атат. Бул көлөм аз. Буюрса буну көтөргөнгө биз сүйлөшүүлөрдү, аракеттерди жасап атабыз. Картошканын маселесин чечиш үчүн биринчи экспорт. Неге дегенде бизде бүгүнкү күндө ички керектөөбүз 800-900 миң тонна, экспортко 500 миң 600 миң тонна кетиш керек жылына. Ошол биз экспортту чечсек эле бул маселе баалар бардыгы чечиле турган болуп калды быйыл. Негизинен кайра иштетүүнү коюш керек. Бул картошканы кайра иштете турган ишканаларды коюу бизге зарылчылык болот келечекте баары бир. Неге дегенде биздин Кыргызстандын шартында картошка өндүргөн өтө ыңгайлуу.